Тажикстандын Жергетал районунан келген Бостон Патековдун үй бүлөсү 23 жылдан бери ушул үйдө жашап келатат. Бирок бул убакыт аралыгында турак жай үчүн документ ала алган эмес. Жанаша жайгашып турган үйдү башка адамдар сатыкка койгон учурда тынчсыздана баштаган. Маселе ушул үй мына ошол. Эң маселе мына үйдө 99-жылдан бери келгенбиз. Ушул үй чечилген жок. Айыл өкмөтү, аким бардыгы билет, госрегистр бардыгы билет. Ортосунда бирөө кишилерге алынган, сатам деп айтып жатат. Бирок бизге уруксат жок болуп жатат да. Мынакей ушу көрүп турган үйлөрдүн ортосунда, жегинде үй бар, сатылган, документ кылынган деп айтып жатат. Сатам деп 8 миң дейт, 10 миң дейт, 7 миң дейт ушуна сатылат. Бизге уруксат жок болуп жатат. Жайыл районуна караштуу Степной айылында Жергеталдан келген 70 этникалык кыргыз бар. 8 үй бүлө дал ушул 2 турак жайда жашап келатышат. Үйгө документ ала албай ора тартышканын айыл өкмөт башчысы да билдирүүдө. Архивке да кайрылдык, архитектурага да кайрылдык, кадастрга да кайрылдык. Эмне деген жооп болот? Жооптун баарында эле жок, эч кандай бир документи жок. Бул үй тууралуу, бул барак үй тууралуу да. 16 семьяга кылынган экен убагында. Азыркы күндө бир 93-жылдан бери жашап атышкандар бар экен, андан кийин келгендер бар экен. Көйгөй маселе ушундай, биз сотко да кайрылып көрдүк, юристтер аркылуу. Кайрылып көрсөк, алдар айтат, бир зацепка документи керек. Эч кандай документи жок болсо, кандайча госакты ала алат. Совхоз Чуйский деген болгон экен. Ошол совхоз Чуйскийдин эч кандай бир документи жок. Эң негизгиси бул 2004-жылы системка өткөн экен биздин айылда. Ошондой эмне үчүн өтпөй калды? Ошол суроо да, мисалы. Ошондой болуп атты. Ошондой өткөндө айыл өкмөттүн балансын өтсө, буларга биз берип койгондо үйдү айыл өкмөттүн балансынан чыгарып. Эң туура болмок да ошондо. Бул коңчу өлкөдөн келген этникалык кыргыздардын жалгыз көйгөйү эмес. Мурда жер үлүшүн алып, алардан кайра ажырап калышкан. Уюшулган жамааттык чарбага кошулуп, бирок анын кирешесин көрбөй, жерди да кайра кайтара албай убара. 93-тен 96-жылгача указ чыкты, постановление. Указ неменеки? Жана президенттин указы чыкты, этнический кыргыздарга жер берилсин деп. Ана ошондо бизге жана күбөлүк китептерди беришти. Баарыбызга ушу 29-30 семьяга беришти немени, күбөлүктөрдү. Кийин анан бир аздан кийин келип, айтты, силер совхоздон неме аласыңар, жана будай арпа алып турасыңар деп, жана күбөлүктөрдү неме кылып, кайра жыйнап алышты. Жана жердин күбөлүгү бар, үлүш жердин документтерин. Ошону менен күбөлүк да бербеди, жер да бербеди. Биз ошол жерди алып колдонгонбуз дагы. 2-3 жыл колдонуп, кайра ошол малдагы совхозго кайрып берип, дивидендке кайрып берип, кийин кайра алабыз деген максат менен арендага кайра ала албай койдук да. Этникалык кыргыз, Тажикстандан көчүп келген кыргыздардын биринде дагы үлүш жери жок. Степной айыл өкмөтүндө канча мекемелерге кайрылдык. Жайыл район акимияты, госрегистр, прокуратура баарында биздин дело каралган. Канча каттарды жолдодук. Бул маселелер август айынын башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен башкы прокурор катышкан жыйында көтөрүлгөн. Тургундардан арыз кабыл алынган. Калугул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.